Жаш тирек долбооруна Таластын ар кайсы районунан чогулган мыкты жаштар чогулуп, бүгүн медиа сабаттуулук деген эмне, факт чекинг деген эмне деген темаларда тренинг өткөрүлөйүн деп атат буюрса. Буюрса ушул жерде кызыктуу видеолор болсо, тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жакшы ой пикирлерден калтырып коюңуздар. Fon ekliyorlar seni. Bu perinden mesela. Kemirlerinde işte kötüse sıkıntı. Söyleyeceğim. Uzakta katışуучулар oyun oynayın деп атышат. Кайсы айылдан келдиң? Шекер айылы. Шекер айылынан ийгилик буюрса жакшы окуйду. Узакта да өзгөрүштөн. Өзгөрүштөн э? Өзгөш айылынан келдик. Ал сөз негатив айналып қалды. Пропаганда сөзінің барын біз ұққанда бұл маған жаман нәрсені айта алады деген үшінші пропаганда сөзі сонда негатив айналып қалғаннан кейін ешқандай адам өзінің жашауға болғанында сурет видеолар жоқ, толық алматы жоқ. Өзбекстан фейк-чекинг деген тема жакта. Жаңы өтүлгөн сессия болуп атат. Мага медиа грамотность жөнүндө көп эле окудум да. Мындай тереңдетип аябай кызык окуп көргөн эмесмин. Мындай маалыматтар антип анализ жөнүндө үйрөнүп. Жаңы досторду жаңы чыгарып. Маалыматтарды анализдөө көбүрөөк жакшы да. Мындай анализ болот экен. Өзүнүн үлгүлөй сага туугандар болсо эле канча, кыргыздар тууганчыл элбиз го. Эгер ошол туугандар болсо эле ушул медиа сабаттуулук, житчелик итип аткан болсо, чоң жеңиш болот да. Жанагындай вакуумдар эле создавать этип мамлекеттен кереги жок да бар болуп, биз өзүбүз мындай үчүбүздөн самоцензура деп коет. Ошол самоцензураны көпүрөөк колдоп алсак. Анан мен бүгүн тренингде эмнени үйрөндүм? Факт чекингде көп айтпайбы? 2018 жыл факт чекинг пейджи түзүлгөндө билчейин болот темирактарды мен мындай татаап ойлонуптумун да, мындай факт чекинг бир ноутбуктар, бир офисте мындай бир геолокацияларды бир караган хакер отурат, анан ошолор факт чекинг кылып көздөр ар бирөөсү билет, мен инструмент бар экен факт чекингге. Жөнөкөй эле ошо 3-4 булактан анан эң башкы первый источник деп ошол жерде карап көрсөк оңой эле, тигиден будан сураштырып эле өзүбүз да билип алсак болот экен да, ошолго. Бул тренингдин атмосферасы жакты. Эң жаккан жери бул. Мисалы, бир поколениянын албаптыр да организаторлорчу, жалаңган окуучулар эмес, студенттер да бар, иштеген байке эжелерибиз да бар. Өзүм билбеген нерсени ушул жерде байкелерден билип алдым. Менден да акылдуу адамдар жанымда жүргөнүнө чындап сыйынсам кеттим. Анан организаторлук жагынан кофе брейк жана адеттери аябай жакшы болду. Кайсысында жакшы нерселерди жедик иштейт. Анан экинчиден мага бүгүнкү тренерибиз чакырды, спикер Азамат байке. Мен мисалы көп эле мероприятияларга катышам, бирок ушунча таасирдүү, ушунча качественный информацияны бере алган ушундай спикерлерди бир эле айта алам да. Эң соңку Азамат менен биринчи жолу тааныштык. Жаштарга жакшы келечек.